вдруг дагы бир переворот болсо, дагы бир эме болсо, курултай эмне иш аткарат? Курултай чогулат да туурабы? Ошол максатта түзүлбөй атабы бул курултай? Суроомо жооп берип койсоңуздар. Мына мен жанатан бери жана 1 жылдык деген анан 1 жолу дегендин маанисин түшүндүрө албай атканга сиз өзүңүз жооп бердиңиз. Мына мен дагы ошону айта албай атам. Кудай андан сактасын. Эгерде жанагыдай абал күтүүсүз абал болуп калса, шашылыш түрдө могу мыйзам кабыл алынгандан кийин элдик курултай чакырылат. Мындайча айтканда, элдик курултайдын делегаттары келет дагы ошол маселени өткөндөгү немеде өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңештин депутаттарынын баары кетип калган, бийликтин бир өкүлдөрү калбай калган. Ошондо элдин үнүн уга турган башка бутак жок болуп калган. Ошондуктан могу 1 жылдык мөөнөт деп айтылып аткан ушундан болуп атат, урматтуу депутаттар. Жооңузга рахмат. Мен адашып каптырмын да. Мунун маңызы ошого баратасыңар да. Ушундай ситуация болсо, жогорку кеңеш же башка болбош керек. Силер топтола калышыңар керек дагы. Кыргызстандын келечегин же болбосо ошол ИО президент деп коебузбу, башка болот, кандай деген максат алып баратасыңар да. Мына өзүңүз дагы азыр мойнуңузга алдыңыз. Негизи түп тамыры ошондо турабы?